бышыкчылык жыттанып турган убак. Ушул күндөрү үйлөнүлпөт тойлору көбөйүп, кафе, ресторандарда орун жок болуп турса, жар ырын ырдап жүргөн ырчыларга да кезекке тургандар андан көп. Кошулушу эки жаш жуп болуптур жар. Кубанышып эл журту кут конуптур эй жар. Толкуп келген мейманга той баштайбыз жар. Болушунча аянбай бой таштайбыз эй жар деп баш кошкон ар бир эле эки жашты ушул ыры менен алып киришет. Жана алардын катарында күндө тойдон кол бошогон ырчы Роза Шакирова да бар. Кошулушуп эки жаш жуп болуптур жар. Кубанышып эл журту кут конуптур эй жар. Мен кичинекей кезимде бизде айылда турмушка чыкканда, кыздар турмушка чыкканда кызды үйүнөн алып кетет го. Ошол убакта кыздын бир жеңеси анан кыздын курбулары ырдап чыкчу да. Бирок азыр кошулушуп деп атпайбызбы, ал кезде болсо бир куплет ырдап кетейин. Эжеси же сиңдиси же жеңеси ырдачу да. Шылдыр камышка сыргам түштү жарай, сыналбаган жигитке сиңдим түштү жарай деп үйдөн алып чыгып баратканда ушинтип айтчу да. Ошондо көрчүбүз, бирок эми свадьбада момундай жар болчу эмес да. Мен ойлойм, ушу жеңелер айтат болуш керек депчи. Мен да жеңемин. Мен айтканга укуктуумун. Себеби мен жеңемин. Ырдаганды билем. Ырдаганды билген жеңелер айта бериш керек. Мейли, жар ырды жеңелер үй бүлөлүү адамдар айтсын. Бирок азыркы учурда өзү турмушка чыга элек ырчы жаш кыздар да башкаларды жар ыры менен алып кирип жатышат. Чындыгында туура айтасыз, азыркы учурда той бизнеси абдан өнүктү да. Анан жаш ырчы кыздардын жар айтуусун билбейм, мен түз эле кабыл алам. Себеп дегенде бул тойду берип жаткан адам, бул баягы жакшылыктын жышаны деп чакырып жатат. Анан ар бир ошо тойду берип жаткан адамдын бул өзүнүн каалоосу, өзүнүн чечими да. Жар насаатыры катары ырдалып, аны көп балалуу, кадыр барктоо, турмушта орду бар, үй бүлөнү сактай билген акылман аялдар жаңы үйлөнүп жаткан жаштардын тоюнда аткарышканы маалым. Бүгүнкү күндө эки жашты элге алып кирип жар ырын ырдаган ырчы айым кыздардын саны арбан. Деги эле аны кимдер ырдашы керек? Жакшы тилек болуп аткандан кийин эми ал түбөлүктүү жашап, орун очок алып, ошо барган жеринен бак айтсын деп, анан кийин кыргыздын салтында ошол жарды дагы жеңелеринин ичинен эң татыктуусу, ошо бала чакалуу болуп калган, барктуу болуп калган, орун очок алып калган, эң жакын деген ошол жеңесиндей болсун деген тилек менен ушинтип тандалып анан айтылган да. Ал эми учурда жар ырын мырзаларды айтып башташты. Алардын катарында ырчы Темир Назаровдун да ырын угуп жүрөбүз. Эмнеси болсо да той өткөргөн тарап баарын өздөрү билет деңизчи. Бирок жаштардын бактылуу болуусу үчүн бул жар ырынын кандайдыр бир деңгээлде орду бар чыгар. Мындай картаң адамга ким жас эле ошол эле, например, ким жакшы ырдайт, ошого эле айтырмакмын. Эми жар боюнча айтсак азыр баардыгы эле айтып атпайбы? Анан билбейм, мен ал көз карашым мага жарын айттырбай эле мындай кыргызча эле элдин батасын алып той кылып койгон жакшы го. Эми азыр көп тойлордо чыгаша көп болуп атат. Улууларга айттырмактым, они более так хорошо поют, я слышал много.